Assalamu alaikum, hurmatly telegörüşçüler. Büyük Ramazan ayına baylanışlı körsetүүbүzdү улантабыз. Бүгүн дагы сабырдын түбү сары алтын. Сабыр кылган максат муратына жетет дейт кыргыз эли. Бүгүнкү сөз кыла турган темабыз сабырдуулук. Сабырдуулуктун исламдагы орду. Бүгүнкү биздин конок Кыргызстан Ислам университетинин мудариси, белгилүү аалым Абдулла Ажы Астранкулов. Биздин студияга кош келипсиз. Рахмат. Абдулла Ажы, инсандын турмушу ар кандай сыноолор келет. Үй бүлөсүндө, көчөдө, достору менен жүргөндө ар кандай сыноолор келет, ачуусу келет. Мына ушулда кандай сабырдуу болуш керек? Деги эле сабыр деген эмне исламда? Жакшы болот. Сабырдуулук жөнүндө Куранда 90 жерде айтылган. Аяттар көп айтылган. Мисалы Куранда дагы айтылат: "Ваджанна лахум айматан яхтуна бима сабару" дейт. Эми сабыр кылгандыктан биз аларды туура жолго салдык дейт. Дагы бир аятта айтат: "Иннама юаффас сабируна уджурахум бигайри хисаб." Албетте сабыр кылуучулар соопторун толук алышат дейт. Ошол сабыр кылуу бул инсанга берилген жакшы касиет экен. Инсандан башкаларга берилбептир. Бул периштелерге берилген эмес. Себеби периштелер толук болгондугу үчүн, напси жок болгондугу үчүн периштелерге берилген жок. Жаныбарларга дагы берилбеди. Аларда акылы кем болгондугу үчүн, шахваты, баягы кумардануулары үстөмдүк кылгандыктары үчүн. Бул инсанга гана берилген касиет экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Бул сабырдуулук" дейт. Имандын баягы дене, баш, денеде кандай орун алган болсо, ошондой орун алат дейт. Имандын жарымы сабыр, жарымы шүкүр дейт да. Дагы пайгамбарыбыздын дагы көп мына Хасан деген бир киши айтат: "Бул сабырдуулук жакшылыктын кенчтеринен бир кенч" дейт. Кимге жакшы сабырдуулук берилген болсо, ага жакшылык берилиптир дейт. Сабырдуулук жакшы кишилерге гана берилет дейт. Багында Карим, жакшылык көп адамдарга берилет дейт да. Бул сабырдуулукка Алла Таала көп даражаларды, жакшылыктарды кошкон. Ошол сабырдуулуктун мөмөсү. Бүт баягы жакшылыктар, даражалар сабырдуулуктун мөмөсү да. Адам баягы сабырдуу болуп жакшылыктарга жетет, даражаларга жетет да. Баягы айтат го кыргызда: "Жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста" дейт. Албетте сабырдуулуктун орду чоң да исламда. Бул сабырдуулук үчкө бөлүнүп кетет. Өз негизинен экиге бөлүнөт, ошонун ичинен үчкө бөлүнөт да. Биринчи бадани сабырдуулук дейт. Бана дене сабырдуулугу. Мисалы оор жүктөрдү көтөрөбүз, кыйналабыз, машакаттарды чыдайбыз да машакаттарга. Экинчиси напсани сабырдуулук дейт. Напсани деген үчкө бөлүнүп кетет да. Мисалы күнөөлөр, мына мусибаттарга сабыр кылуу. Адам башына баягы жакындары өткөн болсо, же мал дүйнөсү жоголгон болсо, ошондо сабыр кылат да. Буга пайгамбарыбыз айткан 300 даража берилет деген. Экинчи сабырдуулуктун түрү баягы таат ибадаттарга сабыр кылуу дейт. Ага Алла Таала 900 даража берет экен. Анан кийин күнөөлөргө сабыр кылуу. Күнөөлөргө сабыр кылуу ага дагы 600 даража берилет да. Эми күнөөлөргө кандай сабыр кылат? Мисалы биздин табиятыбыз, напсибиз көбүнчө күнөө нерселерди каалайт да. Күнөө нерселерди мындай жегиси келет, күнөө нерселерди ичкиси келет. Эгер ошого сабыр кылып, күнөө иштерди кылбаса, күнөө нерселерди таштаса, бул күнөөдөн сабыр кылган болот да. Ошон үчүн баягы адам баласы бардык абалда сабырдуу болуш керек. Себеби адам баласына жолуккан иштер көбүнчө эки түрдүү болот да. Биринчи баягы биздин напсибизге ылайык келген, напсибиздин каалоосуна ылайык келген нерселерге жолугат инсан. Мисалы ден соолук, багындай жакшы убакыт, балдардын көп болуусу, узун өмүр, ушундай нерселерди биздин напсибиз каалайт да. Экинчи баягы напсибиз каалабаган, напсибиз жаман көргөн нерселер болот да. Булар баягы ибадат кылуу. Ибадатты көбүнчө напсибиз каалабайт да.
Nafs деген нерсе oyun күлкүнү каалайт. Эгер oyun күлкү болсо нафсибиз жыргайт. Анан бирок урухубуз кыйналат да. Ошон үчүн адам баласы дайым эле сабыр кылыш керек экен. Башына өтө жыргалчылыктар келип, жакшы турмушту жашап атса дагы сабыр кылууга туура келет да. Мисалы бирөөнүн балдары көп болсо, мал дүйнөсү көп болсо, достору көп болсо, аны ээрчиген адамдар көп болсо дагы сабыр кылыш керек болот. Аларга берилип кетпеш керек болот. Берилип кетпеш керек да. Эгер бирөөнүн мал мүлкү көп болгон болсо, ошого берилип кеткен болсо, ал жолдон чыгып кетиши мүмкүн. Кийин баягы мал мүлкүнөн ажыраганда кыйналат. Жүрөгү ооруйт да. Балдары көп болгондо деле ошондой. Себеби Куранда айткан: "Ла тухликум амвалукум ауладукум ан зикрилла." Силерди балдарыңар, мал мүлкүңөр Алланы эстөөдөн тосуп койбосун дейт. Ошо балдар көп болсо, мал мүлк болсо дагы адам ошолор менен алек болуп, Алланы эстөөдөн унутуп коет экен да. Дагы бир аятта айтат: "Ва аламу ан иннама амвалукум ауладукум фитна." Силердин балдарыңар, мал мүлкүңөр фитна дейт да. Дагы бир аятта айтат: "Силердин кээ бир малыңар, мал мүлкүңөр, балдарыңар душман" дейт. Кээ бири, бардыгы эмес да. Ошондон этият болгула, сактангыла дейт да. Демек биз баягы кыргызда түшүнөбүз го, сабыр десе эле баягы башына кыйынчылык түшкөндө гана сабыр кылыш керек экен депчи. Бирок сабырдуулук бардык абалда сабырдуулук кылышыбыз керек да. Мисалы чоң бийликке келип калсак деле, бизге чоң жакшылык жетсе деле сабыр кылышыбыз керек. Эгер баягы чоң бийликке жетсек, сабыр кылбай, тууган уруктарыбыз менен катташпай, бирөөлөргө жаман сөз айтсак, анда дагы болбойт да. Кээ бир алымдар айткан экен: "Биз момун киши балеге сабыр кылат" дейт. Башына кыйынчылык түшкөндө сабыр кылат, бирок баягы жыргалчылыкка сабыр кыла албайт дейт. Көп адам сабыр кыла албайт дейт да. Себеби жыргалчылыкта баягы ошого берилип кетип, жаман сөздөр сүйлөй бериши мүмкүн, жаман иштерди кылып бериши мүмкүн да. Ошон үчүн бул сабырдуулук инсанга эң керектүү нерсе экен. Жогоруда айткандай, кимге сабырдуулук берген болсо, Аллах Таала ага ушу жакшылыктын кенчтеринен бир кенчти берди дейт. Бизге эми ошол сиз айттыңыз, мына негизинен эки чоң баскычта. Биринчи ибадатка сабыр кылуу, ибадаттарга. Анан кийин дүйнө мүлк баягы адамдын көзүн тойгозо турган, тойгозбой турган нерселерге. Ушул ибадаттарга сабыр кылууну өзүнчө бир эме кылып берсеңиз, бөлүп айтып берсеңиз. Жакшы. Мына ибадаттарга сабыр кылуу албетте азыр мына орозо айында турабыз. Орозо. Рамазан орозосу дагы бул сабырдуулукка кирет да. Сабырдуулукка кирет. Сабырдуулукка пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ошол кимге сабырдуулук берилген болсо" дейт, "ага эң жакшы нерсе, эң кең нерсе берилиптир" дейт да. Ошон үчүн баягы сабырдуулуктун сообу чексиз экен. Мисалы башка ибадаттарды бардыгы билет, канча сооп болот, периштелер билет, адамдар билет да. Бирок сабырдуулукка Алла Таала кандай сооп берет, эч ким билбейт. Алла Таала гана билет да. Ошон үчүн Алла Таала айтты: "Ас-сауму ли ва ана аджи бихи." Орозо мен үчүн, мен орозонун сообун берем дейт да. Мына орозого дагы биз кыйналып тутабыз. Орозодо машакат болот да, чыдаш керек болот. Эртеден кечке, айрыкча азыркы күндөрдө күн узун болуп атат. Ысык болуп атат, мына жакындан бери башталды. Буга чыдашыбыз керек болот. Намаз окуганда деле кыйынчылыктар болот да. Намазды кээ бир адамдар жалкоолук кылып окубайт. Жалкоолук себептен окубайт да. Кээ бир адамдар бар, зекет бербейт, сараңдык кылып бергиси келбейт да. Бул ибадаттарды кылганда оңой олтоң боло бербейт. Баягы нафсибиз бизди ибадатты кылууга жол бербейт, адаштырууга аракет кылат. Биз баягы биринчиден шайтанды жеңип, нафсибизди жеңип туруп, анан ибадаттарды кылабыз да. Ошол баягы ибадаттарга сабыр кылуу Алла Таала 600 сооп берип атпайбы? Ошон үчүн ибадаттарды канчалык кыйынчылык болбосун кыла беришибиз керек да. Мына ушул илим үйрөнүүдө, Алланын илимин үйрөнүүдө, мисалы Куранды үйрөнүүдө сабырдуулук деген эмне?
Эми буга маселен оңой олтоң менен жете турган нерсе эмес. Тамга үйрөнүш, аны жатташ, аны эмче аалымдардай тасвирлеш, жетиш оңой сабыр талап кылбайт да. О албетте илим алган баягы ийне менен кудук казгандай дейт го кыргыз элибизде. Илим өтө оор да, машаккат. Башка нерселерди мисалы бир жумушубуз бүтпөй аткан болсо, ашар кылып, элдерди чакырып бүтүрсөк болот. Бирок илимге ашар кыла албайсың да. Илимди өзүң алышың керек. Илимге көптөгөн жылдар кетет да. Мисалы канча жыл окусаң деле дагы билбегениң чыга берет. Куран деле ошондой. Куранды жаттаганда да өтө кыйынчылык менен жаттайт да. Каруу болуп Куранды жатташ өтө машакат. Ошон үчүн баягы исламда аалымдардын орду бийик деп эсептейт да. Ма юридиллаху бихи хайран юфакких фид-дин дейт пайгамбарыбыз. Кимге Аллах Таала жакшылыкты кааласа, аны динде аалым кылып коет дейт. Эми демек аалым кишилер өтө кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, машакаттарды өткөргөн да. Мисалы Куранды жаттаган адамды хамил, арабча хамилул Куран дейт. Куранды көтөрүүчү дейт да. Себеби бул Куранды жаттоодо, маанилерин түшүнүүдө өтө машакаттарды көтөргөн киши дейт. Кыйынчылыктарды көтөргөн киши да. Ошон үчүн баягы карыларды да урматтайбыз. Кары болуп Куранды жаттап, амал кылган болсо, биз урматтайбыз да. Эми баягы 1-2 күндө эле болуп калбайт. Кудайга шүгүр, мурда Кыргызстанда 90-жылдары бир 3 эле кары болгон болсо, хатмы Куран өтө турган. Азыр көбөйүп калды. Айта берсек көп да. Демек илим, негизинен илим окуш керек да. Илим бул бактылыктын ачкычы дейт, эки дүйнөнүн бактысы дейт. Кээ бир кишилер бар, аз эле күндө илимдүү болсом дейт, бирок туура эмес. Мына мен деле 81-жылдан баштап окууну официальный медресеге барып окугам да. Ошондон кийин окууну бүттүм, медреселерде иштедим, муфтиятта иштедим. Азыр дагы Ислам университетинде иштеп атам, бирок дагы эле билбегендерим бар деп ойлойм да. Дагы эле аракет кылышым керек. Бир өгө суроо берип, ушунчалык сабырдуулукка кантип жеттиң десе, сабыр кылып жеттим дептир. Ушундай кызык сөз да. Ошонсуңардай мынау сабырдуулук деген адамдын ден соолугуна, мүнөзүнө кандай таасир этет? Эмнеге тарбиялайт? Эми сабырдуулук адамды жогоруда айткандай бардык жакшылыктардын, даражалардын мөмөсү да. Адам сабыр кылуу менен бардык ийгиликтерге жетет. Кулк мүнөзү дагы жакшы болот. Ачуусу тыйылат. Ачуусу тыйылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, пайгамбарыбыздай сабырдуу болгонго аракет кылыш керек. Ооба, пайгамбарыбыздын дагы өзүңүздөр билесиздер, кулк мүнөзү кандай жакшы болгон, сабырдуу болгон да. Эми кулк мүнөзү жакшы адамга пайгамбарыбыз айтат, күндүзү орозо туткандын, түндөсү тахажжуд намазын туруп окугандын сообу берилет дейт. Неге күндүз орозо туткан сообу берилет десе, орозо тутканга өтө эле көп сообу берилет экен да. Ошон үчүн айтып атат да. Биз баягы сабырдуу болгон болсок, бирөөгө жаман сүйлөбөйбүз. Жаман сүйлөгүбүз келип атса дагы өзүбүздү тыябыз. Тилибизди тыябыз. Тилибизди ушактан тыябыз. Адам мына кээ бир ишти көрсө, кээ бир адамдар аябай жаман иш кылыптыр дейт. Мисалы бирөө жибектен кийим кийип алса, бул жаман иш кылып атыптыр. Шариятта жибектен кийим кийүү эркектерге харам да. Өтө эле сөз кылышат да. Бирок баягындай ушак сүйлөөнү жеңил көрүшөт. Анан эртеден кечке ушак кыла беришет. Кайсы нерсени кылуу оңой болсо, ошондон сактануу кыйын экен да. Баягы ушак айтуу оңой да. Тилин тыя албайт адам. Эгер сабыр кылып, өтө эле бирөөнү ушактагысы келип болсо дагы сабыр кылып койгон болсо, ийгиликке жетет да. Айрыкча орозодо. Орозодо жөн эле баягы эртеден кечке курсагын ачка, чаңкап эле калбастан, баягы ушактан тыйылыш керек, жаман пикирден тыйылыш керек да. Ошентип өзүбүздү баягы тарбиялайбыз да, сабырдуулуккачы. Орозо эми адамды сабырдуулукка тарбиялайт. Орозодон башкада деле өзүбүздү адам болууга тарбиялашыбыз керек да. Муну даабат жолундагы ушул адамдарды Аллага чакыруу, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан тыюу маселесиндеги сабыр кандай болот? Мисалы пайгамбарыбыз ушул ишти жасаганда, маселен аны абдан кордошкон учурлар болгон. Ошон үчүн бул
дават ишинде кандай болуш керек адам? Эми даватчы деп бардыгыбыз эле даватчыбыз. Алланын жолуна чакырган киши даватчы болуп эсептелет да. Мисалы биз сабак беребиз, башкалар телевидениеде сүйлөп атабыз, газета журналдарга макала жазып атабыз. Бардыгы даватка кирет. Даватта оңой олтон иш эмес да. Даватта мына пайгамбарыбыз дават кылганда канча адамдар каршы чыккан. Кээ бир адамдар пайгамбарыбызды сөккөн да учурлар болгон. Пайгамбарыбызды шылдыңдашкан, жинди, сыйкырчы деген. Дават азыр кылып атканда деле бардыгы рахмат айтпайт да. Ошон үчүн кыйынчылыктар көп да. Кээ бирөө ойлойт, мен дават кылсам эле мени эл сыйлайт, урматтайт деп ойлойт да. Бирок эл ар түрдүү да. Арасында бар кээ бирөөлөргө жакпайт дават. Сөгүшү мүмкүн. Бир даватчы бар да, мени менен жакшы тааныш киши. Ошол кээде кубанып келет, аябай. Жакшы сүйлөдүм, мен элге жакшы дават кылдым, эл мени мактады депчи. Кээде капа болуп келет. Неге десем, кээ бирөөлөр түшүнбөй мени менен айтышты дейт. Кудайды көрсөтүп берчи, Кудай каерде турат деди дейт. Пайгамбарыбызды да ошентип кыйнашкан да. Бүт пайгамбарлар дават кылышкан. Бирок бардыгы эле кабыл алышкан эмес да. Ошон үчүн биз даватты Аллах үчүн кылышыбыз керек. Бирөөдөн бир нерсе үмүт кылбашыбыз керек да. Бизге бир акча бериш керек, байлык бериш керек дебешибиз керек да. Мына жан дилибиз менен Алла үчүн кылсак, ошондо жеңил болот да. Ниетибиз Алла үчүн болуш керек. Бир ушул пайгамбарыбыздын хадистеринде бир окуганым бар эле. Пайгамбарыбыз бир жерге барып дават кылганда абдан катуу таш менен урушуп балдарды коюшуп ошенткенде ушу айтышкан экен, ушуларга бир каршы дуа бериши, Алланын элчиси ушуларды жок болсун, сага карат көрсөткөндө деп. Ошондо дагы дейт пайгамбарыбыз жакшылык үчүн бата кылган экен го ушул. Ооба. Алла ушуларды бир жакшы жолго баштагын деп. Ошончолук сабырдуу болгон. Ооба. Пайгамбарыбыз Таифке барып исламга чакырат, дават кылат да. Ал жердеги кишилер исламды кабыл албай, тескерисинче баягы жаш балдарды, эси жок кишилерди пайгамбарыбызга каршы tukуруп коюшат да. Пайгамбарыбызды таш менен урушат. Пайгамбарыбыздын денеси канап, буттары, баягы калоштору канга толуп кетет, катып кетет. Кийин Жабирали периште келип айтат: "Я Расулалла, эгер уруксат берсеңиз, Таифтагы эки тоону бири-бирине бириктирип, ичиндеги элдерди жок кылайын" дейт. Ошондо пайгамбарыбыз айтат: "Жок" дейт. Булар түшүнбөстөн кылып атат. Булар түшүнбөй атат. Келечекте булардан дейт, жакшы перзенттер чыгат, салык перзенттер чыгат, алымдар чыгат. Ошого андай кылба дейт да. Бага көрдүңүзбү, пайгамбар ушундай сабырдуу болгон да. Эгер башка бирөө болсо, мейли ошондой кылып сал деши мүмкүн да. Азыркы адамдар айрыкча да. Пайгамбар ушундай сабырдуу болгон да. Ошол жерден өтө көп алымдар чыккан экен дейт кийин, негизги динди тарткан. Ооба, албетте ошондой чыккан. Мына Таиф деген азыр ошол Саудия Арабиясындагы бир жер, шаар. Ошол жерде көрүнүктүү алымдар чыккан, каарылар чыккан да. Ошо сабырдуулуктун дагы бул мөмөсү да. Пайгамбарыбыз сабыр кылып койгон экен, ушундай кишилер чыкты. Мына Нух пайгамбар коому Нух пайгамбарга өтө ыза беришкен да. Нух пайгамбарга. Ошондо Нух пайгамбар кичине сабырсыздык кылып Аллахтан сураганда, жер бетинде эч кимди ошо кафырларды калтырба деп. Ошондо бүт дүйнөнү суу каптаган. Мен укпады деген да. Анан Нух пайгамбар кийин ыйлаган экен, өкүнгөн экен. Ыйлай берип, көп ыйлай берип Нух деп аталып калыптыр да. Нух деген эми өтө көп ыйлаган адамды айтат да. Пайгамбарыбыз андай кылган эмес экен. Пайгамбарыбыз бүт адамдардын ыза берүүсүнө чыдаган да. Өзү биз деле турмушта бизге адамдар ыза бериши мүмкүн да. Ошондо биз чыдап коюшубуз керек да, адамдардын ызасына. Мисалы көпчүлүк чогулган жерлерде кээ бирөөлөр түшүнбөстүк ыза берип коет, көңүлүбүздү оорутат. Ошого да биз чыдашыбыз керек да. Чыдап, аларга багындай өч албашыбыз керек. Өч албай кайра Алла Таала инсап берсин десек, ошол жакшы да. Багындай өч аламын десек, анда багындай күнөөгө батабыз да. Эми ошол мына исламда айтып атпайбы, сабыр имандын жарымы деп. Эми дүйнө ишиндеги сабырга өссөк, сабыр кылам. Маселен, адамдын материалдык мир курчап турат, бар
бирде бар болот, бирде жок болот. Жана башында өзүңүз айткандай ар кандай оор иштерге туш келет, жоготууларга туш келет, баласын жоготкондор болот, эң жакшы көргөн адамын жоготкондор болот. Мына ушундагы сабырдын ролу тууралуу айтып берсеңиз. Дүйнө мүлк деген эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, момун кишинин бардык иши жакшы дейт. Эгер ага жакшылык жетсе, шүгүр кылат. Эгер жамандык жетсе, бир зыян кылуучу нерсе, мал мүлкүнө, денесине, балдарына зыян жетсе, сабыр кылат дейт. Бул иманы толук момун үчүн гана ушундай болот дейт. Башка адамдарга андай болбойт дейт да. Эми иманы толук момун адам башына кандай иш түшкөн болсо, жакшы иш болгон болсо шүкүр кылат экен, эгер жаман иш болсо сабыр кылат экен да. Алланын тагдыр казасына ыраазы болот. Пайгамбарыбыз бир күн кабырда ыйлап жаткан аялдын жанынан өтөт. Баласын жоготуп коюп, ыйлап аткан экен. Пайгамбарыбыз айтат, баягы аялга кайрылып айтат да, иттакиллаха васбири. Алладан корк, сабыр кыл дейт. Ошондо баягы аял айтат, нары тур дейт пайгамбарыбыз. Менин башыма түшкөн мусибат, кайгы сенин башыңа түшкөн жок дейт. Кийин сахабалар айтышат, бул пайгамбар эле дегенде, баягы аял өкүнүп, кийин пайгамбар алейхисаламдан кечирим сураганы барат. Барганда пайгамбарыбыздын ошол үйүндө кароолчуларды, охранниктерди таппайт да, түз эле кирип барат. Анан пайгамбарыбызга барып айтат, мен сизди билбей калыпмын, кечирип коюңуз дейт. Ошондо пайгамбарыбыз айтат, сабыр кылуу дейт. Кайгы капа биринчи түшкөн убакытта сабыр кылуу ошол сабыр кылуу дейт да. Сабыр кылуунун да өзүнүн адептери бар да. Адептери ошол баягы айткандай биринчи кайгы түшкөндө өзүн жоготпош керек. Баягында бетин жыртып, көйнөгүн жыртып, сөз менен бакырып, жаман иштерди кылбаш керек да. Анда эки мусибат болуп калат дейт пайгамбарыбыз. Биринчиси баягы мусибат, экинчиси соого жок болуп калат дейт да. Ажыке жарнамалык тыныгы бар экен. Аларда анан уланталы. Medline медициналык борбору. Бул заманбап Европа стандартындагы жабдыланган аппараттар аркылуу ооруну аныктоо, дарылоо жана операция жасоо. Май, июнь айларында ишемби күндөрү невропатолог, терапевт, кардиолог, эндокринолог, уролог, хирург, УЗИ дарыгерлери бейтаптарды акысыз кабыл алышат. Medline мыктылар сизге кам көрөт. Ош мамлекеттик юридикалык институту күндүзгү жана сырткы бөлүмдөрүнө 9 жана 11 класстын базасында кабыл алууну жарыялайт. Жумуриятыбыздын түштүк чөлкөмүндөгү жалгыз ушул жогорку окуу жайда гана юристтерди атайын тармактарга адистештирип даярдайт. Институтта илимдин доктору, кандидаттары болгон окумуштуулар менен бирге ички иштер, сот, прокуратура органдарында кызмат өтөгөн адистер окутушат. Заманбап каражаттар менен жабдылган аудиториялар, криминалистикалык лабораториялар, соттук отурумдар залы, интернет булактары, спорттук комплекс, маданий эстетикалык борборлор ар тараптан билимдүү болушуңузга кепилдик берет. Түштүк Кыргызстандагы профессионал музыканттарды, балдар музыкалык мектебинин мугалимдерин, маданият жана искусство кызматкерлерин даярдоочу жалгыз Оштогу Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайы 2017-2018 жаңы окуу жылына абитуриенттерди кабыл алууну жарыялайт. Фортепиано, үйлүм асбаптар, вокалдык искусство, кылдуу асбаптар, кыргыз эл асбаптар, орус эл асбаптар, хордо дирижерлоо, музыка теория бөлүмдөрү бар. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Ажыке ошол кайгы капа адамдын башына кайгы капа түшкөндөгү сабырдуулук жөнүндө айтып аткансыз. Ошону улантсаңыз. Адам кандай болуш керек ушундай оор күндөрдө? Дин кандай деп айтат? Эми албетте жакындарын жоготуу, жакшы көргөн адамдарын жоготуу өтө оор да. Мына Абдулла бин Мутриф деген киши каза болот, Абдулла деген. Анан атасы Мутриф жакшы кийимдерди кийип эле элге чыгат. Ошондо элдер айтат, Мутрифке айтат да, сен неге мындай кылып атасың? Балаң Абдулла өлсө, сен жакшы кийимдерди кийинип чыгып атасың дейт да. Ошондо Мутриф айтат да, мен неге кайгырамын?
Аллах Таала мага 3 жакшы касиетти убада кылды. Ошолор мага берилип атат дейт да. Анан мына аятты окуйт да. İza alladina iza asabathumul musibatu qalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ulaikellezina мындай дейт да. Шундай кишилер бар дейт. Эгер аларга мусибат жеткен болсо, кайгы капа жеткен болсо, айтышат: "Инна лиллах", албетте биз Аллах үчүнбүз. "Ва инна илейхи раджиун", биз Аллага кайтып баруучубуз дешет дейт. "Улаика алейхим салаватун мин раббихим", аларга Раббилери тарабынан мындай дуалар болот, саламдар болот. "Ва рахматун", жана райымдуулук болот Аллах Таала тарабынан. Жана алардын күнөөлөрүн Аллах Таала кечирет дейт да. Ошондой бир жакшы нерселер берилип атса мага, мен неге сабыр кылбайм дейт да. Анан бизде баягы Кыргызда адат бар. Ушундай бирөөлөрү жакындары каза болгон болсо, аза күтүп отуруп алышат. Кээде 40 күнгө чейин аза күтөт. Айрыкча кыздарыбыз 40 чыкканга чейин отура берет да. Ошол аза күтүш керек деген салт бар да. Бирок динде аза күтүү 3 күнгө чейин эле дейт. 3 күнгө чейин аза күтсүн да. Анан эгер күйөөсү өлгөн, каза болгон аялга гана 4 ай 10 күн аза күтсүн дейт. Башка күйөөгө турмушка чыкпасын дейт да. Мына ушул нерседен дагы көптөгөн үй бүлөлөр ажырашып кетип атат да. Кээде баягы кыздар, күйөөлөрү бар кыздар ата энеси өлүп калат. Анан 40 чыкканга чейин үйүндө атасынын, энесинин үйүндө отурат. Ошондой аза күтүп. Бирок баягы күйөө балдар эми шайтан азгырып кеткен учурлар болот. Жаман жолго кирип кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн бул нерсе эми жакшы эмес да. Мен ошону көп айтып жүрөм элдерге. Ошо көп деле аза күтө бербешибиз керек. Бизде баягы кайгы, капаны жаңыртып, кайгылана беребиз да. 40-ында дагы бир кайгырып ыйлашат. Анан кийин жылдыгында дагы ыйлашат, азаны жаңыртышат да. Өзү бизде андай эмес да. Динде жок. Динде жок. Мына 3 күнгө чейин эле аза күтүп, кийин аралашып кетиш керек. Тойго деле бара бериш керек. Тойго да барышпайт да. Көк кийгенмин деп. 1 жылга чейин. Ооба. Мына Айып алейхисаламды билебиз. Айып пайгамбар болгон да. Айып пайгамбар өтө бай болгон, өтө намазды көп окуган киши болгон. Ошондой кыйын киши болгон. Бирок иблис ага көрө албастык кылган да. Көрө албастык кылып, эки дүйнөнүн жакшылыгына жетип атат. Бул дүйнөдө дагы бай жашап атат. Анан наркы дүйнөдө дагы бейишке чыгат. Ошонун жакшылыгын, бир жакшылыгын жок кылайын, же болбосо эки жакшылыгын жок кылайын деп аракет кылат. Алла Таалага айтат да, бул Айып алейхисалам байлыктын ээси. Ошон эле сага ибадат кылып атат. Эгер байлык болбосо, байлык болбосо сага ибадат кылбайт эле дейт. Бирок Алла Таала айтат, жок дейт. Мен сага көрсөтөм. Сынап көрөйлү дейт дагы. Айып алейхисаламды шайтанга тапшырып коет, иблиске. Иблис айтат, мен өзүм Айып алейхисаламды бир сынап көрөйүн. Мага мүмкүнчүлүк бер дейт. Аллах Таала мүмкүнчүлүк берет. Айып алейхисалам мал мүлкүн жок кылат. Күйгүзүп берет бир күндө эле. Шайтан өзүнүн аскерлери, жиндерди чакырып алып айтат. Алла Таала мага ушундай мүмкүнчүлүк берди. Эми Айыптын мал мүлкүн жок кылабыз дейт да. Ага деле намаз окуп атканда келет. Мал мүлкүңдү жок болду деп келет да. Бирок намазды бузбай окуй берет Айып алейхисалам. Намазды бүтүргөндөн кийин айтат, Аллах Таала өзү берди, өзү алды дейт. Кийин балдары бир үйдө отурган болот. Балдары 14 баласы болот да. 8 уул, 6 кызы болот. Бир үйдө турганда баягы шайтандар келип, жиндер келип туруп, үйдү түртүп берет, балдарын басып калат. Балдар өлүп калат. Анан Айып алейхисалам намаз окуп атканда иблис келип, балдарың өлүп калды дейт. Ошондо дагы намазын окуй берет. Окуй берип, анан намаз бүткөндөн кийин айтат, Алла Таала мага берген, өзү берген. Эми өзү алды да, мен неге буга кайгырамын дейт да. Акыры бир балени ооруну жөнөтөт. Денеси баштан аягына чейин бир оору болот, ириңдеп кетет да, ириңдейт. Анан баягындай аялдары да качып калат. Өзү 3 аялы болгон, 2 аялы талак берүүнү сурайт, кетишет. Бир эле аялы өзү менен бирге калат да, Рахма деген аялы. Ошентип Айып алейхисалам
18 жыл сабыр кылат да. 18. Ошол киши мына бай дөөлөттүү болсо дагы, кийин дөөлөтүн Алла Таала алып койсо дагы сабыр кыла берген. Акыры баягы курттар 2 курт эле калат да. Денесин баардыгын курттар жеп эти калбай калат. Акыры 2 курт калат. 2 курт дагы эч нерсе таппай калышат. Баягы эти жок болуп калат да Айып алейхисалам. Анан 2 курт Айып алейхисаламдын бири тилин тиштей баштайт, бири жүрөгүн тиштей баштайт да. Ошондо Аллахтан жардам сурайт. Я Аллахым, жардам бер. Эгер тилим жок болсо мен кандай сени зикир кылам? Жүрөгүм жок болсо кантип сени сага шүкүр кылам дейт да. Ошондо Аллах Таала жардам берет. Ошол убакка чейин Аллага эч бир шикаят кылбайт, арызданбайт да. Арызданбай шүкүр кыла берет. Ошондо Алла Таала оорудан айыктырат. Мына 18 жыл сабыр кылат да. Аял айтат биринчи: "Сен ушундай пайгамбарсың, Алладан сурабайсыңбы, балени кетирсин бизден" дейт. Ошондо Айып алейхисалам айтат: "Мен 80 жыл жыргалчылыкта жашадым. Эми 18 жылды кайгырып атпын. Неге мен Алладан уялам, сураштан" дейт да. Ошо Айып алейхисалам көбүнчө айтып калабыз го, баягы сабырдуулуктун символу депчи. Эми биздин балдарыбызга деле Алла Таала албасын, балдарды алганда адамдын жүрөгүнүн мөмөсү да. Бала. Бирөөнүн кайсы бир киши өлгөн экен. Согушта билинбей калыптыр. Анан бирөө айтыптыр, ошону неме кылгыла, жүрөк ичин жарып көргүлө, боору 3 жерден тешилген болсо ошол киши болот деп. Көрсө 3 баласы өлгөн экен да. Демек эми өтө оор нерсе, баягындай балдарыбызга кайгы жеткен болсо, андай башыбызга түшүрбөсүн. Сыноо да, бул Алланын сыноосу. Бирок биз баары бир Аллага моюн сунуп, Алланын өкмүнө баш ийишибиз керек. Эгер тагдырга биз ыраазы болсок, Алла Таала соопторду берет. Эгер тагдырга ыраазы болбосок, балелер башыбызга жадырат да. Эч бир сооп болбойт. Айып алейхисалам ошо курттар тилине жеткенден кийин Алла Таалага өтүнүп кайрылган дейт го. Ооба. Ошондо гана өтүнгөндө ушу тилимди алып койсоң сени ибадат кыла албай калам деп. Ооба. Анан кайра мурдагы калыбына келтирген. Ооба. Кайта калыбына келтирет, балдары деле тирилет. Бир риваятта айтат, балдары кайра тирилет дейт. Бир риваятта айтат, кайта кыяматта тирилтейинби дейт Алла Таала дейт да. Мурдагыдан дагы жакшыраак дени соо болуп калат. Эми баягы адам баласынын башында ошол перзенттерден айрылуу бар, достордон айрылуу бар, мал мүлктөн айрылуу бар. Мал мүлктөн мисалы азга каниет кылуу дагы сабырдуулук да. Малдын азга каниет кылууну сабырдуулук дейт. Бул сабырдуулуктун дагы бир түрү да. Анан кийин баягындай дүйнөгө кызыкпоо. Дүйнөгө кызыкпоо бул дагы сабырдуулуктун бир бөлүгү. Дүйнөгө кош көңүл болуу дейт да. Анан дагы сырды жашыруу. Сырды жашыруу дагы бул сабырдуулуктун бир түрү да. Айтып жүйө. Анан кийин мисалы бирөөлөрдү гыйпат кылбайт, харам иштерди кылбайт. Муну дагы андай пакиза киши деп коет да. Ифаттуу киши дейт. Мындай карасак, баардык эле иште сабырдуулук керек болот экен да. Дүйнө бизге дүйнөнү Алла Таала бергенде деле сабыр кылышыбыз керек экен да. Алла Таала бизди дүйнөнү берип сынайт, дүйнө бербей дагы сынайт дейт да. Ушу бар менен жокко сабыр кылуу бул өтө эле оор нерсе да. Турмушта мына көрүп турабыз. Дагы бир пайгамбарыбыздын да бир айтканы бар экен, ошо өйдө жагыңарды эмес ылдый жагыңарды карап жашагыла деп. Өйдө жагыңды карасаң, бүт асабинекте жашагандар, байлар, ылдый жагын карасаң, сенден да бечаралар жашап атат. Ушу бар менен жокко каниет кылуу жөнүндө бир кенен кеп кылып берсеңиз. Ушу мал мүлк бар жок. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар, Ибн Умар риваят кылган хадис бар. Силер байлык жагынан, сырткы келбет жагынан өзүңөрдөн төмөн адамга карагыла дейт. Ошондо шүкүр кыласыңар дейт. Мисалы бирөөнүн байлыгы көп болгон болсо, ага карабагыла дейт. Мисалы сугуңар. Мисалы бир асабинак үйлөрдө жашап атса, ага карабагыла дейт. Мисалы жиптерди минип жүргөн болсо, ага караба дейт. Өзүңдөн төмөн адамга кара дейт. Мисалы биз жүгүлү минип кетип атсак,
Москвич мингенди же Запорожец мингенди карашыбыз керек экен да. Особнякты карабашыбыз керек экен. Анан сырткы келбет жагынан дагы өзүңөрдөн төмөн адамды карагыла дейт. Ошондо силер Аллага шүкүр кыласыңар дейт. Кудайга шүкүр деп. Эгер дүйнө байлык, келбет жагынан өзүңөрдөн жогорку адамга карасаңар, Аллага шүкүр кылбай койсуңар дейт да. Көбүнчө кээ бир адамдар бар да. Напси бузулат да, өйдө жакты караганда. Бузулуп Аллага шүкүр кылбай коет. Менде эч нерсе жок турбайбы? Шулардай болсо, булар жакшы жыргап жашап аткан турбайбы депчи. Анан ошон үчүн мынабы диний амал жагынан, баягындай илим жагынан өзүңөрдөн жогорку адамдарга карагыла дейт да. Мисалы илимдүү адамдарга карагыла дейт. Мисалы чоң илимдүүлөрдү карап, мисалы Имам Азамга карагыла дейт. Андан башка алымдарга карагыла дейт. Мен ошолордой болоюн деп аракет кылгыла дейт. Анан баягындай таквасы күчтүү адамдарга карап, ошолордон үлгү алып, мен ошондой болоюн дегиле дейт да. Бул Аллах Тааланы таануу, Аллах Тааланын таанууну, пайгамбарларды таанууну, периштелерди таанууну, илахи сырларды таанууну жакшы көрсө, бул кең деңиз дейт да. Миллион адам ошондой болуп, баягы жүрөгүндө жыргап, рахаттанып кетсе дагы эч кимге зыяны жок дейт. Бирок байлык бардык адамга жетпейт. Байлык тар нерсе. Бийлик деле тар нерсе да. Анан жетпеген адамдар ичи ооруйт, көрө албастык кылат. Эгер баягы өзүбүздөн төмөн адамды карап жүрсөк, көрө албастык дагы болбойт экен да. Кудайга шүкүр кылат экенбиз. Мисалы кээ бир алымдар майыпканаларга барышкан. Майыпканадагы баягындай майып адамдарды көрүшүп, Кудайга шүгүр, мен буту колум эсен экен дешкен да. Биз дагы ошондой эле өзүнөн төмөн адамдарды карашыбыз керек да. Мына эшикте дубаны болуп жүргөндөр бар, канча үй жайы жок адамдар бар. Аларды карап туруп, Кудайга шүгүр, мен кичинекей болсо да үйүм бар экен десек, каниет кылган болсок, ошол бай болобуз. Пайгамбар алейхисалам айткан, байлыктын, баягы мал мүлктүн көптүгү менен бай эмес дейт. Ошол чыныгы байлык каниеттүүлүк дейт. Баягы жан дүйнөнүн байлыгы дейт да. Биз баягы сырткы байлыкка эле көп карай берсек, адашабыз да. Ошо жан дүйнөнүн байлыгына карашыбыз керек. Ошондо баягы дүйнөгө кош көңүл болобуз. Дүйнөнүн бары дагы, жогу дагы бийликтин окшош болсо, ошондо бизге зыян кылбайт да дүйнө. Мисалы бир киши байлыгы бар болсо, байлыгына чиренип жүрө берсе, бир жигит күчтүү кубаттуу болсо, дагы бирөө бийлиги бар адам болсо, Кудайды эстебей эле жүрө берсе, ошо байлыгына чиренип, кийин байлыктан, бийликтен, жаштыктан ажырагандан кийин өтө жүрөгү ооруйт дейт. Эгер ошол кезде деле Аллахты эстеп, Аллага шүкүр кылып жүргөн болсо, кийин кыйналбайт дейт. Бийлик деле ошондой да. Бийликтин бары дагы, жогу дагы бирдей болсо, ошондо бийликке барса зыяны жок дейт. Эгер бийликтин бары жакшыраак болсо, ал бийликке барса зыян дейт. Себеби бийлик дагы түбөлүктүү эмес да, убактылуу болуп калат. Мисалы 1 жыл же 2 жылдан кийин иштен түшүп калат. Ошондо жүрөгү ооруйт дейт да. Ошон үчүн биз мына көп сырткы дүйнөгө көп көңүл бөлө бербешибиз керек экен. Балдарыбызды дагы баягы жан дүйнөсүн бай кылып, илимге, китеп окууга үйрөтсөк, ошондо көрө албастык болбойт да. Ушу сабырсыздык адамга кайдан келди экен деген бир маселени көтөргүм келет да. Себеп дегенде жана айтып атпайбы, адам ата биринчи жаралганда ошол жанагы даракты жебе десе, барып жеп алыптыр да, ушу сабыр кылбайчы. Ушундан башталды бекен дейм. Жана дагы бир Надыр молда айтып берди эле, ошол адамга жан киргизе баштаганда тизесине келгенде тура калып басам дептир дейт. Басам деп жыгылыптыр дейт. Ошондо алар Жебрейил Пашта айткан бекен, ушул адам мынча шашасың, сабыр кылсаң болбойбу, сага бутуңа чейин жан келсе басат элең депчи. Ушу табиятынан жаралган деле сабырсыздыкта кошо берилгенби дейм да. Ооба, адам биринчи башында жаралган деле сабырсыз болуп жаралган. Жеш, ичишке кызыккан, ошондой сезимдер козголгон да. Анан кийин барып баягындай үйлөнүшкө сезимдер козголгон. Кийин акыл берилгенден кийин гана акыл менен кийин илим окуп, амал кылып сабырдуулукка үйрөндү да. Биз мына сабырдуулуктун дарылары бар да. Ошо дарыларын аткарышыбыз керек да. Канткенде баягы биз сабырдуу болобуз. Буга жооп биринчи эң негизги илим керек. Анан ошого амал кылуу керек да. Ошол экөөнү баягындай камыр кылып
аралаштырып, анан баягы сабырдуулукка жетебиз да. Илим дегенде бул Алла Тааланын берген буйруган ибадаттары ушулар да негизинен. Мисалы намазды сабырдуулук менен окуу, анын шашпай окуу деген сыяктуу. Азыр эми көбүнчө сабырсыз болуп кетип атпайбызбы? Мына шаарда болсун, башка жерде болсун. Кичинекей эле немеде, мына орозодо айрыкча, орозодо делечи. Мисалы сени сөккөн болсо бирөө дейт. Мен орозо тутуучумун деген дейт. 3 жолу айткан дейт да. Ушундай сабырдуу, ошондо баягы адамга дагы бир белги болот экен. Мен орозомун. Эгер орозо тутпаганда сен менен айтышып коюшуң мүмкүн эле депчи. Ошон үчүн баягы өзүбүздү сабырдуулукка илим менен сабырдуу кылуучуларга кандай сооптор берилет? Курандан окуп, хадистен окуп, олиялардан үйрөнүп, анан билебиз да, анан ошого амал кылышыбыз керек. Адат кылып алышыбыз керек да. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, нәпсиңерге сабырдуулукту үйрөткүлө дейт. Нәпсибизге да. Сабырдуулукту үйрөтүп бардык иштерде. Мисалы ибадат кыларда дагы кылуудан алдын жүрөгүңөрдү текшергиле дейт. Ошо ниетиңерди оңдогула, калыс кылгыла дейт да ибадатты. Анан ибадат кылып атканда деле сабыр кылгыла дейт. Ошону баягындай Кудайдан башканы эстебей, Алланы гана эстеп ибадат кылгыла дейт. Ибадаттан бошогондон кийин дагы сабыр кылгыла дейт. Кандай болот десе, баягындай кожо көрсүн эстебегиле, эл көрсүн деп бирөөлөргө айтып бербегиле дейт. Мен ушундай иштерди кылдым, палан иштерди кылдым деп мактанбагыла дейт да. Өзүңөрдү сабыр кылып кармап калгыла дейт. Албетте адам табиаты мактанууну жакшы көрөт да. Мен ушундай иштерди жасадым, соо иштерди жасадым дейт. Ошону биз тыйып сабыр кылып калсак сооп болот да. Анан элге айта берсек, кожо көрсүн кылып койсок, анда сооп болбой калат. Ошол жакшы иштерди кылгандан кийин деле сабыр кылууга адам муктаж экен да. Адам баласынын башына кайгы капа көп түшөт дейт. Жыргалчылыкка караганда кайгы капа көп экен. Себеби адам атаны жаратарда Алла Таала топурактан жараткан. Топуракка 40 жыл жамгыр жаадырды дейт Алла Таала. 40 жыл дейт. Ана ошо 40 жыл жамгыр жаап анан лай болуп, ошондон адам ата жасалды да. Адам баласынын кайгысы көп экен, жыргалчылык аз экен да. Ошон үчүн сенин башыңа бир жыргалчылык болгон болсо, бул түбөлүктүү эмес деген дейт. Эгер бир кайгы капа түшкөн болсо, бул дагы түбөлүктүү эмес деген дейт да. Биз баягы жыргалчылык жеткенде сүйүнүшүбүз керек, Кудайга шүкүр кылышыбыз керек. Кайгы капа болгондо сабыр кылышыбыз керек да. Дайым эле биз баягы кайгыра берсек, болбогон нерсеге эле кайгыра берсек, ден соолугубузга дагы зыян. Адам ден соолугу начарлайт, тезирээк каза болуп калышы мүмкүн да. Мына пайгамбарыбыз мүрзөлөргө зыярат кылууга уруксат берген. Аялдарга деле мүрзөлөрдү зыярат кылуу дурус. Бирок көп зыярат кылбасын дейт да аялдарды. Себеби аялдардын баягы назик болот экен. Ада эле кайгырып мүрзөлөргө барып зыярат кыла берсе, ыйлай берсе, ден соолугуна зыян дейт да. Ошон үчүн биз мындай кубанып дагы турушубуз керек экен да. Мына Кудай кааласа, орозодо деле орозо майрам. Бири-бирибиз менен орозо менен куттуктап, ушундай сүйүнүп турушубуз керек да. Ошол мына жакындарын жоготкон адамдар бизде мындай бир салт сыяктуу болуп калганга барып өкүрүп барышып, үн чыгарып барышып, анан катуу кыйкырып ыйлап жоктошкондордун ошол динде бул Кудайга кандайдыр бир акарат кылуу, зордук кылуу дегендей деп айтылат дейт го. Ошон үчүн үн чыгарбаш керек деген сөз бар. Албетте баягындай бакырып ыйлоо, жакасын жыртуу, бетин тырмалоо бул күнөө. Күнөө өлүккө ыйлаган болсо, баягындай кошок кошуп ыйлоо деле шариятта жок да. Нар жакта азапталат дейт. Сен бизде баягы арыстаным, дагы бир нерсе деп өтө ашырып кошок кошулат да. Ошондо азапталат ошону менен дейт да. Ыйлоо өзү дурус, ыйлоо. Албетте адам жүрөгү капа болот. Көз жаш төгөт дейт пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыздын 18 айлык уулу Ибрахим каза болуп калганда, пайгамбарыбыздын көзүнөн жаш төгүлөт. Ошондо сахабалардан Абдурахман ибн Ауф айтат: "Я Расулалла, өзүңүз ыйлабагыла дебедиңиз беле?" дейт. Анда пайгамбарыбыз айтат да: "Албетте жүрөк капа болот, көз жаш төгөт. Мен мындай ыйлаганды айткан эмесмин" дейт.
баягындай аракет кылып денесini кыймылдатпай, тили менен сүйлөбөй, үн чыкпай эле баягы үн чыгарбай ыйласа, бул дурус дейт пайгамбарыбыз. Себеби адам табияты кайгырбай кое албайбыз да. Бирок жаман сөздөрдү айтпашыбыз керек, өкүрбөш керек. Бул кеткенден көрө мен кетпеймби, Алла Таала мени албайбы дебеш керек да. Жаман сөздөрдү айтпашыбыз керек. Алланын тагдыры экен. Алла Таала кимге ажал жеткен болсо, 1 секунд дагы кечиктирбейт, 1 секунд дагы алдын кылбайт да. Ошон үчүн биз баягы жакындарыбызды жоготконубузда, дүйнөдөн ажыраганда, кембагал болуп калганда эч кандай өлөйүн деп дуа кылбагыла дейт да пайгамбарыбыз. Мен өлүп калайын деп өлүм тилебегиле дейт. Өтө баягындай мажбур болуп дейт. Ушундай ылажы калбай калганда ушундай дуа кылгыла дейт. Аллахым, эгер мага жашоо жакшы болсо, жашат. Эгер өлүм жакшы болсо, мени өлтүр деп дуа кылгыла дейт да. Эгер баягы адам тирүү жашаса, жакшы амалдарды кылса, соо көп болот. Эгер эртерээк өлүп калса, соо аз болот да. Пайгамбарыбыз айткан: "Хайрукум ман тала умруху ва хасуна амалуху." Силердин жакшырагыңар өмүрү узун болуп, амалы жакшы болгон киши дейт. Ушу сабырсыздыкка жетпей, ар кандай кырсыктарга же бир башына келген кайгы капарадан улам өзүнө өзү өлтүрүп алган адамдар, басынып калган, атылып калган адамдар бар да. Мына ошолордун абалы кандай болот дейм да. Эми булар эми баягындай тагдыр казага ыраазы болбогон кишилер. Алланын тагдырына ыраазы болбогон, Алланын тагдырына нааразы болгон кишилер да. Мындан эч нерсе өзгөрбөйт. Кайра эле баягы күнөө жазылат. Бунун күнөөсү чоң болот да. Наркы дүйнөгө барганда өзүн эмне менен өлтүргөн болсо, пайгамбарыбыз айтат. Ошол нерсе менен кайра өзүн өлтүрөт дейт. Мисалы бычак менен өлтүргөн болсо, наркы дүйнөдө бычак менен өлтүрөт экен өзүн, кайра тирилет экен, кайра өлтүрөт экен. Таш менен уруп өлтүргөн болсо, таш менен уруп өлтүрүп өзүнү кайра тирилет экен да. Азап ошол жакта болот экен, чыныгы азап ошол жакта болот да. Ошон үчүн эч кандай мындай сабырсыз болбош керек да. Биз баягы Алланын тагдырына моюн сунушубуз керек. Алла Таала пешенеме ушуну жазыптыр деш керек да. Айтып атпайбы? Аятта айтып атат: "Васбир ли хукми роббика." Раббиңдин өкүмүнө сабыр кыл дейт аятта. Фа иннака би аюнина. Албетте сен биздин көз алдыбыздасың дейт Алла Таала. Сени биз көрүп турабыз, карап турабыз дейт да. Бизге Алла Таала көз салып турат. Алла Таала кайдыгер эмес да. Балким биз үчүн жакшыдыр ошол нерсечи. Бирөөгө бир мусибат жеткен болсо, бирөөнүн колу сынган болсо дейт, Кудайга шүгүр үзүлүп кетпеген эмнеге десин дейт да. Дагы бир нерсе болуп кетсе, мындан жаманыраак болбогонуга Кудайга шүгүр десин дейт экен да. Лукман Аким уулуна айтат: уулум, сага эмне нерсе жетсе ошол жакшы дейт да. Анан ошол нерсенин чындыгын билиш үчүн бир айылдагы пайгамбарга барайлы дейт. Лукман Аким уулу экөө эки эшекти минип алып, азык заттарын алып алып жөнөшөт. Жолдо кетип атып, чөлдө азык заттары түгөнүп, эшектери жоголот да. Анан тияка бияка сууну издеп барышат. Акыры Лукман Акимдин уулунун бутуна сөөк кирип, буягынан чыгып кетет. Анан Лукман Аким уулун кучактап ыйлайт. Көз жашы төгүлгөндө Лукман Аким уулу эсине келет. Ата ушул жакшы болду дейт. Дегенде бир үн чыгат кайыптан. Кимсиз сиз дегенде мен периштемин дейт. Силер бара турган айылга Алла Таала балени жөнөтүп атты эле. Силер барам деген айылга. Эгер силер барсаңар, ошол жерде өлгөндөр менен кошо өлөт элеңер. Жабирали периште мага буйурду, ошолорду ошол жерде кармап тур деп. Ошон үчүн силерди бу жерде кармадым. Бул силер үчүн жакшы болду дейт. Бутуна киргени дейт. Аякка жетип барганыңарда өлөт элеңер дейт да. Ошон үчүн биз дайым сабыр кылып, Кудайга шүгүр кыла беришибиз керек экен. Бир балая жетсе, мындан жаманыраак болбогонуга шүгүр дешибиз керек экен. Дагы бир сөз бар, Алла Таала жакшы көргөн адамына мээнет берет деп айтат. Оору сыркоону ушул дүйнөдө берет. Анан баягы жакшы көрбөгөн пендесине жөн коет, каалагандай жашап, анан тиги дүйнөдө алат деп. Ушуну бир түшүндүрүп берсеңиз. Албетте туура. Пайгамбарыбыздын хадиси бар.
Аллах Таала жакшы көргөн нерсесине бале оору сыркоону берет дейт. Тазалаш үчүн. Сынап, анан күнөөлөрү кечирилиш үчүн. Оору сыркоо берген болсо, баягы киши сабыр кылат. Ошол менен күнөөсү кечирилет. Бутуңарга тикенек кирип кеткен болсо дагы дейт. Ошол менен Аллах Таала күнөөңөрдү кечирет дейт да. Анан бир киши келет пайгамбар алейхисаламга. Я Расулалла, оору деген эмне дейт. Ошондо пайгамбарыбыздын ачуу келип, сен момун эмес экенсиң дейт да. Пайгамбар алейхисалам өзү да ооруган, ооруну билет да. Ошон үчүн оору берсе, демек Алла Тааланын жакшылыгы дешибиз керек. Күнөөлөрүбүздү Алла Таала кечирип атат деп кайта сүйүнүшүбүз керек. Эң көп шүгүр келтириш керек. Ооба, шүгүр келтириш. Мээнетиңе шүгүр. Ооба. Кээ бир адамдар ушундай оору сыркоо бербесе, Алла Таалага дуа кылган экен. О Аллахым, мага да оору берсе, ошого сабыр кылып, күнөөлөрүмдү кечирсең дейт экен да. Пайгамбар алейхисалам айтат, эң биринчи пайгамбарларга сыноо берилет дейт. Бале. Баленин бар пайгамбар. Андан кийин олияларга дейт. Андан кийин салык кишилерге, иманы күчтүү кишилерге сыноо көбүрөөк берилет дейт. Эгер иманы жука болсо, сыноо азыраак болот дейт да. Мисалы бир адам оорубай жүрсө, демек буга Алла Таала жакшылык каалап атат. Мага неге жакшылык каалап айтат десек дагы болбойт да. Демек, мына Аюб алейхисаламга оору берди, сынады. Оору жакшы нерсе экен да. Тазалап, күнөөлөрүн тазалап, денесин, рухун тазалап, анан алат дейт, э? Ооба, күнөөлөрү төгүлөт. Мисалы балким ал оорубай жүргөн болсо, күнөө ишти жасап коюшу мүмкүн эле. Ооруп калып күнөөнү жасабай койгон болушу мүмкүн да. Ошон үчүн биз Аллахтын сыноолоруна чыдашыбыз керек. Алла Таала мына эң улуг адамдар ким дегенде, Алла Таала Куранда айтат: "Инна акрамакум индаллахи аткакум" дейт. Албетте силердин улугуңар, урматтуурааңар такыбасы күчтүүрөөк адамга дейт. Багындай байлыгы көп, же бийлиги көп адам эмес дейт да. Иманы күчтүү, такыбасы күчтүү адам улук дейт. Демек биз билишибиз керек, бир пайгамбар өтө кембагал жашайт экен. Аллага арызданыптыр. Я Алла, мага байлык бербеди дептир. Ошондо Аллах Таала айтат: "Бүт нерселерди жаратпастан 50 000 жыл мурда бардык нерселердин тагдырын жазганмын. Сенин дагы тагдырыңды жазып койгом ушундай кембагал болот деп. Эми сен үчүн кайра тагдырды башкадан өзгөртөймү дейт. Эгер андай өзгөртө турган болсом, сени пайгамбарлык даражаңдан түшүрөм дейт да. Ошондо баягы пайгамбар тооба кылдым дейт да. Ошо пайгамбар болсо дагы кембагал жашаган экен да. Кембагалдык кыргызда деле макал бар го. Кембагалдык айып эмес деп, э? Айып эмес. Андан уялбашыбыз керек. Кээ бир кишилер уялат да. Мисалы Россияга барып акча таап келе албаса эле уялат, көрүнбөйт. Ал айып эмес. Ал Алланын бергени. Алла Таала байлыкты каалаган адамга бере берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айтканы бар экен го, кедейлигим менин байлыгым деп. Ооба. Ошондой айтканы барбы? Бар. Кембагалдык менин сыймыгым дейт. Сыймыгым дейт. Ал-факру фахри деп коет да. Кембагалдык менин сыймыгым дейт. Эми кембагал болгондо да өтө кембагал болуп кеткенде дагы болбойт. Өтө кембагал болсо ибадаттарга дагы көңүлү бош болбой калат. Ошо намаз окуп атабы, башка ибадат кылып атканда көңүлү бош болбой, башка дүйнөнү эстеп турат да. Өтө кембагалдыктан да Аллах Тааладан жардам сураган пайгамбар. Өтө кембагал кылба деп да. Өзүнө жетерлик, бала чакасына жетерлик нерсе болсо, ошого каниет кылса болду да, негизи. Эми баягы биз байлыкты деле болсун бардыгыбызда байлык. Бирок байлык чөнтөгүңөрдө болсун дейт. Мына жүрөгүңөрдө болбосун дейт. Эгер жүрөгүбүздөн орун алып калса байлык, зекет бергиси келбей калат адам, сараң болуп кетет. Чөнтөгүндө болсо Алла жолунда бере берет. Зекетти дагы чыгарат, кыйналып аткан муктаждарга жардам берет. Айрыкча мына Рамазанда садакаларды көп берет. Аз мына садаканы орозо питир деп атпайбызбы? Будайдан 30 сом деп атат. Ар түрдүү берген да. Кембагалдар эми 30 сомдон берсе болот деп атат. Орточо адамдар мына 200 сомдон берсин деп атат ар бир адамга да. Эми биз ойлоп атабыз, 200 сомдон берип койсок бизге туура эле келет деп. Үйдө мисалы 6 жан болсок, 1000 канча болуп калат? 1200 сом болот да. Ошентип мына Рамазанда сараңдыктан алыс болуп,
зекетти дагы беришибиз керек. Иншалла жакшы болот бардыгы. Вот мынау ушул сабырдуулуктун бир үлгүсү катары Кожо Ахмат Ясаби жөнүндө бир айткан бар да, ошонун жалгыз уулу каза болуп калганда, ошону угузганы келген адамга атын мингизген экен деп. Ооба. Атты окуп, бул Алланын иши. Ооба. Эми мусибат жеткен адамга кыйын нерсе. Бирок ошону бирге бизге бир жакшылык берилип атканын унутпашыбыз керек. Эгер бирөөгө Алла Таала бир жакшылык берген болсо, андан дагы бир жакшылыкты алып коюшу мүмкүн дейт. Ошон үчүн сен көрө албастык кылба дейт да. Таксыр, бизге берилген убакыт соңуна чыкты. Атайын келип ошо сабырдуулук жөнүндө жакшынакай мазмундуу маек бергениңизге рахмат. Алла Таалам туткан орозоңузду кабыл кылсын, жакшылыктардын ичинде кылсын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен берүүбүздү аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.